Эфирде аймактар программасынын кезектеги чыгарылышы сиздерди Талас облусунун аймагынан алынган маанилүү маалыматтар менен тааныштырабыз. Студияда мен Норузбек Шабдонбек уулу. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Таласта арашан асыл тукум койлордун көргөзмөсү өткөрүлдү. 140 жарым. Кыргызстан аялдар кеңешинин 100 жылдыгы белгиленди. 100 жыл бир кылым болуп атат да. Бул бир кылымдык тарыхый чоң иш-чара болуп атат. Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаевдин 100 жылдыгы белгиленет. Элдин эркиндиги үчүн фашизмге каршы күрөшкөн жоокерлерибизге жалпы кыргыз элинин атынан жалпы ушул жерге топурак таштап келели деген ниетибиз бар. Айтматов районунун Аманбаев айылында арашан асыл тукум кой кочкорлордун республикалык көргөзмөсү өттү. Көргөзмөгө Казакстандан жана Өзбекстандан да арашан кой баккан фермерлер келишкен. Көп салмак берген арашан койлорду багууга коңшу жана чет өлкөлүк фермерлер да кызыгышууда. Президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев көргөзмөгө катышып, асыл тукум кой баккан малчылардын эл үчүн жасап жаткан эмгегин баалады. Жакын келиңиздер. Көргөзмөгө 1 жаш токтулар жана кочкорлор, андан соң 2 жаш койлор жана кочкорлордун салмагы, боюнун бийиктиги боюнча сынак өттү. Республикалык асыл тукум койлордун көргөзмөсүн Талас облустук арашан коомунун фермерлери уюштурушкан. 95 салмак. 88 ровно. Чарба кедилерге кайрылып кетмекчимин. Жалпы эле кыргыз элине эгер мал бага турган болсоңуздар, негизи эле биздин ата бабабыз 4 түлүк мал кармап келген. Анан сандан сапатка өтүңүздөр. Арашан койлордун башка койлорго караганда айырмасы боюнун бийиктиги, салмагынын ооругу, кулагынын жана белинин узундугу, анан койрогунун жара бөлүнүп туруусу менен өзгөчөлөнөт. Баткенден келген 94 ровно. Кандай арашан койдун бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүнө жайылып баратышы бизди абдан кубандырат. Ошол себептен улам биз ар тараптуу ушул асыл тукум мал кармаган дыйкандарды, фермерлерди ар тараптуу колдоп келебиз. Жеңилдетилген кредиттерди бергенге, андан сырткары ушул малды багышында кандайдыр бир биздин ушул немени көргөзмөлөрдү уюштурууда кандай жардамыбыз керек болсо, жергиликтүү бийлик жыл сайын биз ошо уюштуруу жагын толук колго алып жардам бергенге аракет кылып келебиз. Буюрса мындан ары дагы мен ойлойм чоң масштабта кете берет. Талас районунун Арашан айылынын тургуну фермер Эрбол Кабылбеков көргөзмөгө катышууга Шырой жана Лопес деген оор салмактагы кочкорлорун алып келген. Шырой кочкору 171 кг, ал эми Лопес кочкору 217 кг жетип, абсолюттук чемпион деген наамга татыктуу болду. Ошо республиканский деңгээлде выставкада Лорд деген кочкорубуз менен 4 тиштер арасында 216 кг менен рекорд жаңыладык. Кыргызстанда 4 тиштер арасында 216 кг кочкор улуакка чейин болгон эмес, 216 кг. Анан кийин кайрылуу ушул кочкорубуз менен абсолюткага түшүп, абсолюткада 217 кг менен Кыргызстан ичинде де абсолюттук весте да жаңыладык да. Кыргызстан ичинде 216 кг чейин эле болгон да мурун абсолютный вес. Бул кочкорубуз 216 кг 2 жашында эле көргүздү, Кудай буйруса. Дагы келечек алды да бул кочкордун 235-240 кг көргүзөт деген ниеттебиз, Кудай буйруса аманчылык болсо. Өзү бул кочкорубуз линиясы Лопестин прямой баласы. 140 жарым. Арашан асыл тукум койлордун негиздөөчүлөрүнүн бири коомдук ишмер Кенжебек Букоев Аманбаев айылында арашан койлорду багып, селекция иштерин жүргүзүп, жергиликтүү фермерлерге жакындан жардамын берип келет. Өзбекстан, Казакстан, биздин Кыргыз Республикасынын 7 областынан келген конокторубуз, мал сүйүүчүлөр, арашан породасынын түптөөчүлөрү жана бүгүнкү күнү багып, ушул арашан Кыргыздын бренди болгон арашан породасын даңазалап аткан, мээнет кылып аткан. Анан кийин мына бүгүн Талас областындагы ачык республикалык көргөзмөнү уюштуруп аткан Таластын жигиттери, арашанчылары бардыңарды бүгүнкү майраңар менен куттуктайм. Мээнет силердики мына кандай айыл чарбанын, мал чарбанын бүгүн тою болуп атат. Куттуктайм бир жолу.
Представительность Казахстана. Көп жылдан бері қазақстандық фермерлер менен санда-сапат көтүү боюнча жергиликтүү фермерлердин ортосунда байланыштар күчөп, тажрыйба алмашуулар болуп турат. Bir жақсы әсерде қалдық. Қазақта бір жақсы сөз бар. Малым жаным садағаш, жаным арым садағаш дейді. Бұл Қырғызда да бар сөз, бәрімізге ортақ сөз. Сол сияқты мынау шаруашылықта үлкен жетістікке жеткендерге осындай қойдың тұқымын өсіріп, бүкіл әлемге танытып отқан мына Қырғыз халқына рахмет айтамыз. Жыйынтыгында оор салмактагы жана боюнун бийиктиги боюнча өзгөчөлөнгөн кой, кочкорлордун ээлерине атайын уюштуруучулар тарабынан кызыктыруучу байгелер жана кубок, дипломдор тапшырылды. Сеймук Барманов, Оразбек Бейшебаев, Нургелди Ашубеков, Айтматов району. Эне бул дүйнөнүн түркүгү. Аркыл тармактарда көп жыл үзүрлүү эмгектенген аял затынын өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн кошкон салымдары эбегейсиз. 1925 жылы Кара-Кыргыз автономдуу облусунда алгачкы жолу аялдар кеңеши түзүлгөн. Быйыл аталган коомдук бирикмеге туура 100 жыл толуп отурат. Бир кылымдык тарыхка ээ бул маанилүү марекенин урматына кылым менен жарышкан аял заты деп аталган облустук деңгээлдеги иш-чара өткөрүлдү. Аял затынын каармандыгын даңазалап, улуттук көргөзмө, маданий программаларга толгон самалыктан кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Кылым менен жарышкан аял заты аталышындагы облустук деңгээлдеги иш-чара аялдар кеңеши коомдук бирикмесинин түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесинин урматына уюштурулду. Чоң самалык алгач өрөөндөгү ар кайсыл тармактарда көп жыл үзүрлүү эмгектенген чоң апалардын улуттук кийим көргөзмөсү коштогон жөө жүрүш менен башталды. Кыргыздын улуттук кийимин даңазалган ак элечек апалар Нуржанов аллеясынын көркүнө көрк кошуп, андан соң Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театры көздөй бет алышты. Аталган театрда келген кадырлуу меймандарга сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Анда кыргыз элинен, анын ичинен Талас өрөөнүнөн чыккан алгачкы башкаруучу, оруктун ардагерлери, эмгегин элине арнаган чыгаан инсан айындардын өмүр баяны тааныштырылды. Ага катар 4 райондон келген чоң энелер кыргыз элинин көнүрбөс бай тарыхын чагылдырышты. Улуттук каада салт, үрп-адат, ошондой эле ден соолукка пайдасы зор улуттук тамак-аш жана ага колдонуучу буюмдар туурасында айтып беришти. Баланы бешикке салуу, кыздын саамай чачын өрүү, анан элечек унутулуп калганда элечекти кандай ороо, ошо жөнүндө көрсөтөлүп алып келди. Колубуздан келген илгерки керме саймаларды, мындай бостектерди, шырдактарды колубуздан келген өзүбүз жасаган кол өнөрчүлүк кийимдерибиздин баарын алып келдик. Эчкинин сүтү, кадимки эле эчкини сайбыз, адан каймак тартабыз, мына каймагы, айран жасайбыз, мына айраны, анан сүзмө жасайбыз. Бүт баары ушул турган эчкиники. Бул тыбыты, ушу келиндер, жаштар үйрөнсүн деп, ушу каттаманы жасап келдик. Жанагы силер сатылма нанды жегенден көрү мунугу абдан пайдалуу. Бул болсо жыгач чөмүч, илгери аталарыбыз, апаларыбыз ушул менен тамак куюп, жарма куйган, оокат бышырган бул. Кепкир деп коет. Чоң жанагындай аш тойлор болгондо ушул менен казанга күрүч басылган. Бул ата-бабабыздан калган, биздин ата-энебиздер урунган эме буюмдар. Азыр жаштар урунбайт мунучу. Урунса бул эң пайдалуу. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүндө жана коомдун жакшы нукта өзгөрүшүндө аял затынын ээлеген орду зор. Эл үчүн ак кызматын өтөп, ар кыл тармакта үзүрлүү эмгектенип, өмүрүн аябаган чыгаан энелердин эрдигин даңазалаган тасма залда олтурган көрүүчүлөрдүн жан дүйнөсүн элжиретти. Аялзат айтканга оңой болгон менен аялымды жүрөгүнө батырып, адамзат жашоосун угаган, касиет жылуулогон энелер. Маанилүү саамалыкка катышкан аялдар кеңеши коомдук бирикмесинин төрайымы Айнура Алтыбаева энелер бул дүйнөдөгү бейпил жашоонун башаты экенин баса белгилеп, майрамы менен куттуктады. Мамлекеттик бийлик менен биргелешип иштеп, ушул мамлекеттүүлүгүбүздүн, сүйүктүү Кыргызстаныбыздын түптүлүшүнө, өнүгүшүнө салым кошуп келатышат.
ар бириңиздерге тазим кылам, рахматымды айтам. Урматтуу ак элечек апалар, ажарлуу эжекелерибиз, сиңдилерим, Кыргыз Республикасынын аялдар кеңешинин атынан, жеке өзүм атымдан баарыңыздарды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Адамзатына өмүр берген, бир үй бүлөнүн жарыгы, бир муундун энеси болгон биздин асылзат айымдардын майрамы. Аялдар кеңешинин түзүлгөнүнүн 100 жылдык мааракесин чогуу чаран бирге майрамдап жатабыз. Ушул майрамыңыздар куттуу болсун, урматтуу ак элечек апалар, эжесиндер. Облустук деңгээлдеги чоң маареке Талас облустук аялдар кеңеши коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Улуттук баалуулуктарды жаш-өспүрүмдөргө таанытуу жана аларга жайылтууда ролу чоң бул самалык жылда өткөрүлөрү айтылды. Тарыхты көздөй карап көрсөк, 1925 жылы Кыргыз автономиялык облусунда эң биринчи жолу курултай болуптур. Ошол курултайга 105 делегат катышыптыр. 105 делегаттын ичине аялдар да көп тартылып катышкан экен. Ошол аялдардын ошол съезде маселе каралыптыр да, аялдардын сабатсыздыгын жоюу боюнча. Быйыл 2025 жыл 100 жыл бир кылым болуп атат да. Бул бир кылымдык тарыхый чоң иш-чара болуп атат. Бир эл аялдар кеңеши жалпы активдүү, лидер, мыкты, үйдө бала тарбиялаган бардык энелердин майрамы. Мен ушу бүгүнкү күндөн пайдаланып, жалпы Талас областында бардык айымдарды ушундай майрам менен куттуктаймын. Бир кылымдык убакыт оңой айтылганы менен тарых барактарында салмактуу орунду ээлейт. Азыркы жаркын келечектин пайдалуу дал ушул чыган энелердин опол-тоодой эмгегинин аркасы менен түптөлгөн. Талас облустук аялдар кеңеши коомдук бирикмесинин учурдагы басып өткөн тарыхты жайылтуу аракети келечекке туура кадам менен барууга чоң өбөлгө. Саймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Өлкөнүн энергетика тармагына 102 миллион сомго 54 техника тапшырылды. Анын 5-өө Талас облустук электр тармактар ишканасына берилди. 4 жеңил унаа жана катаал шартка ыңгайлашкан бир унаа алышты. Эми электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоодо бир кыйла жакшы шарттар түзүлгөндүгүн белгилешет. Энергия секторга 102 миллион сомго 54 техника берилсе, анын 5-өө дал ушул Талас облусуна берилди. Бул унаалардын берилиши энергетиктердин ишин алга жылышына өзүнүн пайдасын бермекчи. Акыркы 3 жылда мамлекет тарабынан энергетика тармагына жакшы көңүл бурулуп, материалдык техникалык базалары чыңдалууда. Бул жолу кезектеги кызматтык 5 унаа Таласка берилди. Эми электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоого салымы чоң. Бир самосвал, бир кран, экскаватор, 2 жак автоунасы келген. Акыркы 2 жылда жыл айланбай техникалар байма-бай келип атат. Кудай буйруза кардарларды өз убагында тез жана сапаттуу тейлегенге чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Марлис Байтиков Талас электр тармактар ишканасында инженер-механик болуп эмгектенет. Берилген унааны Таласка айдап келген. Бул унаа катаал шартта иштегенге жана керектүү жабдууларды салып жүргөнгө ыңгайлуу экендигин айтат. Биздин жумушубуз абдан жеңилдеп да. Күч майданан абдан экономичный болот экен, үнөмдөйт экен. Экинчиден биз тоташка линия бара турган жерлерге биз абдан бат жетебиз. Баягы авариялык учурлар болгондо ошол жерди батырып барып устранить эткенге ылайыктуу машина экен да. Мисалы үчүн ичин ача берсек, мына 2025 жылкы өзүбүздөн чыккан унаа заманбап үлгүдөгү бүт бардыгы сенсорный, кнопочный 4 дөңгөлөк аракетте иштейт да. Мына аркасында бригада отурганга абдан ылайыктуу. Аркасында 3 киши отурат. Эң негизгиси ишин бардыгы мындай кенен да эме отурганга. Анан кийин бул жагын ача кетсек, бул жака өздөрүнүн шаймандарын салып бара турган жерлерге бат жана эме ыңгайлуу да бара турган жерлерин. Акыркы 3 жылда энергетика тармагына жакшы көңүл бурулуп, техникалар берилүүдө. Ал эми бул жолу берилген унаалар атамекендик өндүрүштөн чыккан. Жалпы республиканын энергетика тармагына 102 миллион сомго 54 унаа берилди. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаевдин 100 жылдык мааракеси өткөрүлөт. Мааракенин алкагында баатырдын урпактары жана президенттин Талас областында айыгармыктуу өкүлү Эрмат Жумаев баштаган делегация өкүлдөрүнүн Польшага иш сапары
пландалган. Биз турган айыл Талас районуна караштуу Чат Базар айылы. Чат Базар айылында Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаев төрөлүп өскөн. Асанбек Отурбаев 1925-жылы ушул айылда төрөлүп, 1943-жылы 18 жаш курагында фронтко аттанган. Асанбек Отурбаев 1945-жылы Польшада эрдик менен курман болгон. Мына бул үйдө Асанбек Отурбаевдин бала чагы өткөн. Советтер Союзунун баатыры деген наам Асанбек Отурбаевга курман болгондон кийин берилген. Маалыматтарга таянсак, Асанбек Отурбаев согуш таласында баатырдык менен душмандын артиллериялык куралын жок кылган. Сөөгү Польшада Боордоштор мүрзөсүнө коюлган. Асанбек Отурбаев үй бүлөдө жалгыз уул болгон. 2 жашынан баштап атасынын бир тууганы Турсундун колунда чоңоюп, 18 жашында Чат Базар айылынан фронтко кеткен. Асанбек Отурбаев болсо өзүн-өзү тым аябай жакшы бала болгон экен. Окууду да жакшы окутчу деп айтчу да кайненем. Ошо кичекейинде эле аябай мындай өжөр бала болгон экен да, айтканын баарын жасаган. Анан акырында ошо согуш башталып калган убакта мен кетсем экен согушка. Бул байкем барбаса экен, мен бул кичекей балдарды кантип багам? Де ошо өзүнүн каалоо менен военкоматка барып, суранып анан согушка кеткен экен. 20 жашында Польшада кандуу кармашта курман болгон Асанбек Отурбаевдин 100 жылдыгына карата атайын маалыматтар топтолуп, келечек муунга таанытуу иштери колго алынган. Ушул жерде Чат Базарда райондун борбору болгондуктан ар кайсы улуттагы өзгөчө орус, чечен, түрк, күрд урутундагы улуулар жашагандыктан орусча класстар болуп, азакен кушу балдар менен жүрүп орусча абдан жакшы сүйлөй алган. Ошол орусча жакшы сүйлөп аскерге барып атканда дагы, жана кенже командирлик курска барганда дагы, өзүнүн анан кийин дагы отделениени башкарып жүргөндө дагы өзүнүн карамагындагы солдаттарына орусча так команда берип, устаптын аткарышын так талап кылган жигит экен да. Бир кызыктай сөз айтылып калат да, сорви голова деген сөз. Сорви голова деген сөз өзүнүн карамагындагы көбүнчө орус жоокерлер уставты аткарбай койгондо башыңды жылып алам деген сөздү бул киши көп айтчу экен да. Бул жөнүндө анын ошо мезгилдеги дивизиянын командири майор Верединский деген киши эскерет да. Быйыл 2025-жылы Асанбек Отурбаевдин 100 жылдык мааракесин утурлай туугандары жана Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев баштаган делегация Польшадагы Боордоштор күмбөзүнө барып зыярат кылуу, туулган жеринен топурак алып барып салуу демилгеси көтөрүлүп, сапарга жөнөө алдында турушат. Биз бул өтө жооптуу миссия менен баратабыз. Бул жалаң Чат Базар эмес, Талас чөлкөм эмес, кыргыз элинин атынан баатыр болгон Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаев атабыз жаткан Боордош мүрзөгө топурак чытап, мемориалдык такта орнотуп келели деп атабыз. Бул топурак жалаң эле Асанбек Отурбаев эмес, ошол жерде чогуу күрөшүп, элдин эркиндиги үчүн фашизмге каршы күрөшкөн жоокерлерибизге жалпы кыргыз элинин атынан жалпы ошол жерге топурак чытап келели деген ниетибиз бар. Чоң атабыз 80 жылдан бери ошо Польша жергесине жатат. Биздин ошо өлгөндөн бери баралык деген ниетибиз бар эле. Туулган жердин топурак алтын дегендей, Кудай буйруса ушу топуракты чоң атабыз жаткан мазарга коюп келели деген ниетибиз. Жолдошубуз жолдошубуз кытыр болсун, аман асен барып келелик. Ошол биздин ниетибиз. Белгилей кетсек, Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаевдин ысымы киндик каны тамган Чат Базар айылындагы көчөгө жана мектепке ыйгарылган. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району. Сиздер УТРК Талас телеканал тарабынан даярдалган аймактар программасы менен тааныштыңыздар. Жергебизде тынчтык, өлкөбүздө өс өнүгүүлөр болсун. Саламатта болуңуздар.